Кыргыз мамлекеттик циркиндеги соңку окуяларды социалдык тармактын колдонуучулары цирктеги цирк деп сыпаттап жатышат. Анткени Маданият министрлиги мекеменин директору Светлана Ашированы 23 январда кызматтан алып, 28 январда кайра дайындады. Министрдин өз чечимин кайра жокко чыгарышына бийликтеги таасирдүү адамдар себеп болгону айтыла баштады. Бирок министрдин орун басары Чыңгыз Эсенгул уулу мындай жоромолдорду четке кагууда. Биз бул өзүңүздөргө белгилегендей, бул цирктин коллективине нааразычылык келип түшкөн, атайын комиссия түзүлгөн министрликтен. Ошол комиссиянын жыйынтыгын биротоло көрөлүк, тактайлык деп туруп, алардын сунушунун негизинде карап, биз ошол комиссияндагы баягы чечимин карап күтүп калдык. Ошондон улам бир аз ортодо пауза болуп калды. Эми азыр кайрадан ушул министрдин буйругу менен Светлана Аширова мамлекеттик цирктен азыр кайра директор болуп дайындалды. Эми директорду дайындоо министрдин түздөн-түз ыйгарым укугу. Ошон үчүн министр өзү эле дайындады, эч кандай бир тияктан айтып же бул жерден айтып деп, бул министрдин өзүнүн чечими. Ал арада кыргыз циркинде иштеген артисттердин бир бөлүгү Светлана Ашированын кызматка дайындалышына каршылыгын билдирип, 30 январда президенттин администрациясына чейин барганы белгилүү болду. Анын алдында маалымат жыйында өткөрүп, мамлекет башчыга кайрылышкан эле. Алар Светлана Аширова жааматтын көпчүлүгү менен иштеше албай, кызматкерлерге куугунтук болуп жатканын айтууда. Азыркы директорубуз өзүнүн жумушун толук алып кете албай жатат. Көптөгөн нарушенияларды кылып жатат. Өзүнө жакпаган адамдарды баскынчылык кылып иштетпей жатат. Экинчиден хозрасчетко өткөрүү деген дагы маселе чыгыптыр азыр циркте. Ошол маселени көтөрүп чыктык. Биз каршыбыз да, анткени 95-жылдары мындай ситуацияда болгонбуз. Цирк жокко чыгайын деп калганда ошол учурда. Кызматка дайындалган Светлана Аширова өзүнүн айланасындагы окуяларды каралоо деп эсептейт. Ал нааразы болгон артисттер менен сүйлөшүүгө аракет кылганын, бирок андан майнап чыкпаганын айтат. Анын айтымында соңку 1-2 айдын ичинде эле мамлекеттик цирктин кирешеси көбөйүп, азыркы маалда мекемени дотациядан чыгаруу аракети болуп жатыптыр. Кыргыз мамлекеттик цирки мындайча айтканда кармушка болуп калганда, коммунилен бияка келип эле талап, жеп жулуп, жутуп эле кетишчү да. Ошентип отуруп, кыргыз мамлекеттик цирк искусствосу, цирктин ичинде цирк искусствосу аябай мындай чоң стагнацияга келген да. Эми ошол ремонттон кийин бүгүнкү күндө мына бизде атайын эсеп 1,5–2 айдын ичинде 25 миллионго сомго жакын чукул болду. Буга чейин атайын эсептик счет 80 000 сом менен жабылып келчү. Мамлекеттик цирктин айланасында көп жылдан бери эле ызы-чуу басылбай келет. Азыр директор болуп отурган Светлана Аширова да убагында цирк кейиштүү абалда экенин, жетекчилик тараптан айрым кызматкерлерге куугунтук болуп жатканын социалдык тармактарга чыгарып жүргөн. Ошол кездеги директор Фархат Бекмамбетов өзү тууралуу дооматтарды четке каккан. Мындай талаш-тартыштан кийин 2023-жылы президент Садыр Жапаров циркти текшерип, толук оңдоп чыгуу тапшырмасын берген. 2024-жылы ноябрь айында кыргыз мамлекеттик цирки оңдоп түзөөдөн кийин ачылган. Эми кайрадан жетекчилик менен жааматтын ортосунда пикир келишпестик жаралууда. Но это будет полный развал, понимаете? Эгерде Светлана Аширова мындан арда иштей берсе, анда цирк толук кыйроого туш болот. Анткени анын ар бир артист менен чыр чатагы бар. Ушундан улам жетекчи болгондон кийин өч алуу менен алектенип жатат. Биз артисттер чыгармачылык менен алпушкандын ордуна убактыбызды ызы-чууга кетирип жатабыз. Ушундай жетекчи менен кантип иштешебиз? Абубакир Изибаев атындагы кыргыз мамлекеттик цирки 1962-жылы түзүлүп, имараты 1976-жылы курулган. Жана 2024-жылга чейин бир дагы жолу толук оңдолгон эмес. Айбек Бибосунов, Нурлан Бешебаев, Азаттык, Бишкек.